Ушул тапта белгилүү акын, журналист, дүйнөдөн мезгилсиз өткөн Зайырбек Ажыматов да кыргыз сапарга узатуу зыйнат өтүп жатат. Маркумдун сөөгү бүгүн 1 майда Бишкектеги Ал Арча көрүстөндө жерге берилет. Коштошуу зыйнат Ажыматовдун үйүндө Дордой конушунда өтүүдө. Ага президенттин кеңешчиси Султан Раев, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов баштаган бийлик өкүлдөрү, маркумдун калемдештери, коомчулук өкүлдөрү, кесиптештери жана жакындары катышууда. Бир нече китептин автору, көп жылдан бери медиа тармагында эмгектенип келе жаткан журналист 29 апрелде 44 жашында дүйнөдөн кайтты. 1 май эмгек майрамы. Датаны утурлай кыргызстандыктарды өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков куттуктады. Урматтуу мекендештерим, сиздерди 1 май эмгек майрамы менен куттуктайм. Биз бардык ийгиликтерге талыкпаган эмгек менен гана ээ болгон коомбуз. Өлкөбүздүн өнүгүүсү, бүгүнгүсү жана келечеги табигый ресурстарга, жаратылыш байлыгына гана эмес, эмгек адамынын аракетине негизделген. Биздин мамлекетибизде адам ресурсун өнүктүрүү, эмгек адамын даңазалоо ар дайым маанилүү багыт бойдон кала берет. Жалпы дүйнө жүзү боюнча ишмердүүлүк кыскарган азыркы учурда эмгектин баркы, эмгек менен гана жашообуз мазмундуу экени дагы бир ирет даана көрүндү. Замандын жаңы талаптарына татыктуу жооп бере алган коомду, өнүккөн мамлекетти куруу үчүн бирге аракет жасап чогуу эмгек кылалы. Бардык мекендештериме ден соолук, бакыт таалай ийгиликтерди каалайм. Жараткан Кудайым колдоп, ар дайым элибизде биримдик, Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Кыргызстанда 1 майга саат 10:00 карата коронавирус жуктурган дагы 10 жаңы учур катталды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында коомдук саламаттык сактоо башкармагынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымына караганда, жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча муну менен 756 адамга жетти. Жаңы катталган 10 учурдун ичинен Бишкек шаарында 5, Ош облусунда 3, Баткен облусунда 1 жана Нарын облусунда 1 учур бар. Коронавирус жуктурган 11 адамдын абалы оор, анын ичинен 5-өө реанимацияда жатат. Ошондой эле 244 адам бейтапканада дарыланууда. Ал эми обсервацияда 874 адам бар. Кыргызстанда өзгөчө абал учурунда 381 түгөй никеге турду. Мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришкендей, алардын көбү Ош, Жалал Абад жана Чүй облустарына туура келет. Ал эми 99 үй бүлө расмий түрдө ажырашты. Жарандарды кабыл алууга чектөө киргизилгенден кийин никеге турууну каттоо токтотулган. Март айына чейин арыз тапшырууга үлгүргөн жарандардын гана мамилеси таризделди.